Урматтуу достор, баарыңарды как блогер катары деп айтайынчы. Блогер катары Жапыкеев Сыймык. Куттуктайм силерди баарыңарды жаңы келе жаткан жаңы жылыңар менен баарыңарга барчылык болсун, токчулук болсун. Баарыңардын проблемаңар чечилсин. Достор, биз эки канча күндөн бери аябай Бакиевди чыгарбадым беле. Ошо боюнча талкуулап атат, өзүм айтып берейинчи. Каптагайда жазыптыр, бүткесиздер жазып атышыптыр. Мен Бакиевский эмесмин. Бакиевдер туура эмес көп иштерди кылган, 60 тыйын киргизген, светти өчүрткөн, тезек тергиле короче, светти өчүргөн, без конца өчүргөн, респектти өлтүргөн, эмени өлтүргөн, Баяманды өлтүргөн, ушундай болуп атабы, якобы да. Туура ушунун баары эл айтса калп айтпайт деп, эл айтса болуп атат, ошонун баары болгон. Тарых бул, тарых. Бирок мен генеральный прокуратурадачы эме болуп иштечүмүн да. Информационно-аналитический отделдачы Момбекова, анан мен экөөбүз иштечүбүз. Анан ушунда бүт информациянын баарын биз жазчубуз. Бүт могу эмен Генпрокуратурада эмне движение болуп аткан баарын Момбекова эжем жазчу, анан мен жазчумун. Анткени Момбекова аябай грамотный болчу. Анан туура ушунун баары болду. Рысбек анын заманында өлдү. Баяман аке анын заманында өлдү. Мен Рысбек дебейм дагы элечи, мен Рысбек аба дейм. Баарыбыз эле. Анткени мен Рысбек, мен спортсмен элем. Ошондо просто эме да. 3 жолу, 2 жолу чай куюп отургам. Бир жолу бизге чай куюп отурушкан Чолпонтуда. Мен Рысбек аманын батасын көп алгам. Анан Баяман деп атабыз. Мисалы Баяман акеге 1995 жылы мен эң биринчи жолу бой без правилга Ошто мен чыккам, аренада болгон, жайында болгон. Анан утулуп калгам, эме менен нокаут болуп чыгып калгам. Мен сопернигим мастер спорта международного класса по боксу экен, СССР, Узбекский СССР. Баяман аке мага $500 наличка берген. Анан $1000 Адидас алып берген. Сүйүн акемдин энеси экен депчи. Сүйүн деген байкем бар болчу, аны атып кетишкен. Анан достор, кеп Рысбекте эмес, МЧСте эмес, Баяманда эмес. Алар өлдү, туура эмес болду, чоң жоготуу болду. Бирок азыр мамлекет өлгөн атат да. Мени Бакиевский деп атпайсыңарбы? Ушул Бакиевдин эмнесин айттым? Өлтүрдү, хорошо, баарын неметти. Но он ни при чем был. Бир туугандар кылган. Анан өз билген эмес, көп ыйлаган, билгендей, көп ыйлаган. Анан достор, азыр мамлекет өлгөн атат. Мамлекет өлгөн атат. Мамлекет биз Окенгердин айыл өкмөтү болуп калбадыкпы? Либо Европада учуп жүрөбүз, каякта учуп жүрсөк берген деген келип калабыз. Ал жок, эчтеке болбой калды. Бизге эч ким жакшылык каалабайт. Окенгерде жакшылык каалабайт, эч ким жакшылык каалабайт бизге. Окенгер жакшылык кааласа давно каалап койшмок. Эч ким каалабайт бизде Кыргызстан, сильный Кыргызстан эчиме керек жок. Биз өзүбүзгө керекпиз. Анан бирөөнүн мен көп киши менен сүйлөштүм. Мына могу убактылуу өкмөттүн почти баары менен сүйлөшүп чыктым. Почти. Анан Отунбаева эже менен вообще кездескен жок, калган баары менен сүйлөшүп чыктым. Анан Текебаевден бөлөгү бүт камаш керек. Текебаевден бөлөк, Текебаев байкем жаманбы жакшыбы конституция жазып отурган. Жаман конституция жазгансыз, урматтуу Текебаев. Жаман конституция жазгансыз. Ошону өзүңүз ушул курмандык болдуңуз. Анан азыр мамлекет өлгөн атат. Азыр мен Бакиевский эмесин дагы бир жолу айтып коеюнчу. Бакиев ушундай өлтүргөн баарын, тезектерге деген 60 тыйын, бирок эгемендик мамлекет кылайын дегенде Окенгерге эмелерге жакпайт да. Анан 14 бандитти, 13 бандитти Текебаевден бөлөгөн. Баарын бандиткалар баары. Ушулар биринчи келип эле уранга эме беришиптир. Бүт месторожденияны
Роза Отунбаеванын немеси уранга бериптир. Эй, бул Кыргызстанга бирөө да жакшылык каалабайт булар. Могу бийликте отургандар бүт бары. Мен урматтуу Сооронбай Шарипович, сизге вообще каршы чыгыш эмес элем, как блогер. Мен я не политик, никто, блин. Я даже не прокурор сейчас. Как блогер катары айтсам, могу Бекназаров боюнча указыңыз аябай туфтовый да. Эми Бекназаровду Малайзиядан көргөндө эле жүрөгү түшүп кетет да. Ай, бул эмне деген ужас келди дейт да. Ай, кичине бети дагы приятный, англисче билген, малайча билген. Бизде дипломаттар толтура да. Уже Текебаев, ошол эле Текебаевди кетирбейсиздер анын ордуна. Аны түрмөгө камабайт. Могу Садыр Байке деле жатат түрмөдө. Ага да эч ким унчукпайт. Шем болуп атат да, камагачынын баарын камап атасыңар, камачылар камалбай атат. Бүт адилетсиздик болуп атат көп жерде. Ошону айтып коеюн дедим эле. Анан жаңы жыл жактыруу болуп достор. Мындай кырылыш өрбелчи, сен Бекназаровский, анан сен мындай, сен Бакиевский, эч ким бийликте эч ким жакшылык каалабайт экен бизге. Эгерде биз элбиз, биздеги конституция боюнча биз эл эң жогорку бийликпиз. Бизден өткөн бийлик жок, элдикинен өтө деп жазылып турат. Элдин өткөн бийлик жок деп конституция биринчи статьясы ушундай, айланайын, экинчи статьясы ушундай. Биз отурабыз, Бакиевский, Атамбаевский деп. Ушу Атамбаев бүт баарын ушуну кылды. Бүт ушунун баарын Атамбаев кылды. Бүт ушундай сазга Атамбаев тыкты. Могу СДПКлар жөн эле эмете бербегиле. Ушу мына силердин революцияңар, силердин эмеңеринде ушуга алып келди баарыбызды. Ошо достор, азыр ызылдашпай эле туруп туралык. Жакшы жаңы жыл өткөрөлүчү, андан көрө бир 10 күн лыжа тепкиле, тинткиле, в общем, жыргайлычы, анан кийин биригип сүйлөшөлүк, достор. Мени кечирип койгула, мени туура эмес түшүнбөгүлө, достор.